kiyip ekongor yupka kiyip oturlar. Yupka kiyip çoğu basıp жүргүлөр. Erkek bolsоңор аялдарды дагы бир жолу кайталап кетем. Чыгарып койгула. Ар бири эне кыйналып атат ушул жерде. Баса албай калды аялдар. Erkek bolсоңор аялдарды чыгарып койгула. Жапаров боюнча сөз козголгондо бул менин саясаттагы эң чоң жүрөгү оорум да. Жападан жалгыз Садыр Жапаров калды да түрмөдөчү. Бирок бул күндөрдө өтөт. Бул күндөрдө өтөт. Алла Таалам тынч койсо, ден соолукта койсо, жакшылык күндөрдө да жолугушабыз. Садыр менен да жолугушабыз. Мен ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп, Садырды чыгарган. Sadır emni üçün boşluğumuza çıkış gerek. Sebebi Sadır, bugün gündögü, erteki gündögü, keçeki gündögü, Kırgızdın en bir bekençini ulu. Azaptуу, kıyın, dostluk yolun tanımlandı tuğan. Dostluktu çıkarışın dedi. Kıynalsam da onu şu kıyın yolu tanıyın, durup taza yolu tanıyın. Sadır dostunu çağırıba bağıtı yolu tanıyın demiş bile kedi o da. Yepaydan bir Sadır Japarov'da Prezident Turalı! Hamşire Kıdırşayev dostunu türbeden gana boşatmasından anı sayasi alim çok sınav çıkınga çoğun tanım koştu. Al dostluktun ülgüsünün barımızga görgüsü. Bugün de ökü deniz gözde yetişip bardık yerde çoğu жүрсün. Мен ешқандай президенттікке қоймаймын, ешқандай президенттікке барбаймын. Мен толық ойды Садыр Кожобовичті қолдап шығамын. Дос бололу, жашообузду нурдаган, жамандыкка кыйбаган, дос бололу Садыр камчыдай. Мен Эмбанк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30.000 каражаты керек экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эч элге чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул коңгуроо кагып аткан коңгуроого эгерде же президенттин же жогорку кеңешин кулак какпаса, эртең азаптын чеңгелине кабылабыз. Же сөзсүз Марат Казакбаевге окшоп, же башкаларга окшоп сөөгү чыгыш керек барган жерде. Могул жерде эч нерсе болбогондой болуп, тымпыйып, мыйзам бузулбагандай, конституция бузулбагандай болуп, мыйзамдарды талкуулап, кабыл алып отуруштун өзү кайдыгерлик деп отурат. А кайдыгерлик мыйзам боюнча дагы, иман боюнча дагы эң чоң күнөөгө батат туугандар. Bir үй бүлө сызда отурат, 28 үй бүлө сызда отурат. Энесин көрө албай, баласыз да отурат, кызын көрө албай, атасыз да отурат, аялын көрө албай, күйөөсүз да отурат. Мына жерде жылуу жумшак отуруп, биз мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Бирден өзгөрүп кетип ал мыйзам. Соңку кезде сүйлөгүң да келбейт, ушул жерге киргиң да келбейт, жана чыгайт. Кайран жогорку кеңеш, кайран эгер өкүлдөрү, кайран албаттан айылып,
кайран көкірекке таққан мұны ол қайран адамбыз деп басып жүрген біз. Емнен өзгерте аламыз? Емнеге таасир келтіре аламыз? Ушул жерде шушуңдашып, 5-6-дан сүйлөшүп, кудуңдашып, сүйүшүп, кучакташып, өз маселебизди чечкенден башка эмне кылып атабыз туугандар? Биз кабыл алган мыйзамдардан эмне өзгөрүп атат? Кайсы жакшылыкка баратабыз? Же конституцияны корго деп конституцияны коргой албасак, адамдын укугун сактап бер деп аны сактай албасак, мына жерде ант ичпедик беле? Мен кыйшаюусуз аткарам, эгерде аткара албай кайсам, мыйзамдарга ылайык жооп берүүгө даярмын да. Кана жөлөк пулдардын эң керектөлүүчү корзинадан аз болгону, көп болгону кана? Акылбек Жапаров жарыялады, аны аткарбайбыз деди, аткара да албайбыз деди. Эмнеге добуш бердик биз? Иштей бер айланайын деди. Аткарылбаса койсун конституция өзү менен өзү болсун. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерден суранам. Айтып атпайбы, сурангым да келбейт, сүйлөгүм да келбейт. Бирок суранам. Биз соңку кездеги Кыргыз Республикасында конституциялык мыйзамдардын одоно түрдө бузулгандыгы жөнүндө комиссия иликтемейинче жогорку кеңеш өзүнүн ишин актабайт, жеп атканын аныңыз адал болбойт. Ушу Адаха Мадымаров түлкү экенин кантип билбей атасыңар, кандай башыңарга жетпей атат. Текабаев илгери мен кичинекей мезгилимде мен Текабаевка ишенчүмүн. Текабаев заманды оңдойт деп. Оңдогон жок. Мадымаров сүйлөп келет, сүйлөгөндүн аркасынан эч бери чыкпай атат. Биз ушинтип какшанып жүрө беребизби? Жанар Акаев болсо жалгандан жалган оң путуна ок тийсе сол путума тийди деп, жакынкы күндө болгон нерсени жалган айтып, эме фейсбуктарга коюптур. А видеодо көрүнүп турат оң бутуна жаракат кеткенин. Эмне үчүн жалгандарды айтып элди бурмалай бересиңер? Ошо элдер азыр элдин башы гаңгирап калды, кайсы бирине ишенишин билбей. Аракет кылгыла, ушу Мадымаров түлкү экенин кантип билбей атасыңар? Айтылып, дана көзүңөр менен көрүнүп турат го. Садыр Жапаровдай адам жок. Бул Садыр Жапаров канча жылдан бери ушу. Экинчиси, эми кылмыш ишин козгоо мен оюмча негизсиз дагы, мыйзамсыз дагы деп эсептейм. Анан бул жерде кеп кол койгон адамдабы же кеп Мадымаров деген саясий феноменде болуп атабы? Мен кече Нурлан Сулаймановдун фамилиясын атадым. Эми ал жигитке мен эч кандай жамандыгым жок да. Жамандыгым жок. Бирок анын атын атабай аттап өтүп кетсе дагы болбойт. Эми укса ал эми мага капа болбош керек дейм. Мадымаров коопсуздук кеңешинин катчысы катары протоколго кол койгон. Бул ниет деп аталат. Ошонун негизинде же ошону эске алуу менен өкмөт келишимдерди тексттерин даярдап, өкмөт өкүлдөрү өкмөттүн атынан ыйгарым укугу бар адамдар кол коет. Ошондой келишимге 2009 жылдын декабрында Тажик өкмөтү менен Кыргыз өкмөтү Ош шаарында кол коюшат. Кыргызстан тараптан министр транспорт Нурлан Сулайманов кол коет. Анан парламентке киргизишет. Эми ак жолдун партиясы үстөмдүк кылган парламент аны колдоп бермек. Ошол биз айтып аткан жер түбөлүк тажиктерге кетмек. Бирок Кыргызстандын мешенесине, бактысына апрель революциясы болот. Анан ал келишим ратификация болбой токтоп калат. Үлгүрбөй калышат. Үлгүрбөй калат. Анан жаңы парламент келет дагы. Алар аны Исмаил Исаков комитеттин төрагасы ал Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт. Бул келишим протокол эмес. Келишим. Келишим жооп бербейт деп парламент ратификация кылбай коет. Анан эгер ушуну биз кылмыш деп эсептей турган болсок, кылмыш иши биринчи кезекте Мадымаров эмес, конкреттүү договорго кол койгон адамдарга
аны парламентке мыйзам түрүндө алып келген адамдарга козгош керек. Ал жерде Мадумаровдуку рамочный, жалпы не, а тиги жерде конкретика.